Ар бир өлкөнүн тарыхы ондогон жылдар бою окумуштуулар түйүнүн чечүүгө аракет кылып келген ачылбаган сырлар, ыйык жерлер жана табышмактар менен тыгыз байланышты. Казакстан жылнамасында көптөгөн укмуштуу ысымдар менен окуяларды жана далилдерди камтыган байыркы жер. Бул окуялардын көпчүлүгү уламыштар жана айын кептерге чуулганган. Time Puzzle көрсөтүүсүнүн чыгармачыл тобу өлкөнүн булуң бурчуна саякаттоо менен тарыхтын байыркы жана заманбап табышмактарынын сырын ачууга аракет жасайт. Бүгүнкү көрсөтүүдө көчмөндөр кантип жана эмне менен дарыланышкан, алардын кайсы ыкмалары бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келет. Бакшылар менен дин кызматкерлери алгачкы дарыгерлер катары саналышкан. Алар өз пикирлеринде бейтапты дартынан арыла турган ар кандай ырым-жырымдарды жасашкан. Кээде бул аракеттер натыйжа берген. Көчмөндөрдүн дагы өз табыптары болгон. Бирок казак медицинасы азыркы күнгө чейин көчмөндөрдүн тарыхындагы аз изилденген багыт болуп калууда. Бул маданияттын изилденбеген жана табышмактуу катмары болгондуктан анын айланасы көптөгөн сырлар менен табышмактарга бай. Азия чөлкөмүндө эмне үчүн коркунучтуу жугуштуу оорулар каптаган эмес? Башка мамлекеттерге салыштырмалуу дартка чалдыккандардын пайызы бир топ төмөн болгон. Байыркы мезгилдеги дарылоонун кооптуу ыкмалары также из источников известно. Орто кылымдарда сымап медициналык багытта колдонулганы айрым булактардан белгилүү. Көчмөндөр дары чөптөрү тууралуу эмнелерди билдиришкен. Ошол эле эңилчекти жугуштуу ичөткөк жана кургак учуктуу дарылоодо колдонушкан. Токумсуздукту дарылоонун байыркы ыкмасы. Медицина боюнча уникалдуу кол жазма чыныгы кан алуу. Мунун бардыгы бүгүнкү чыгарылышта. По мнению одних историков, медицина зародилась еще в древнем. Айрым тарыхчылардын пикиринде медицина байыркы Египет менен Грецияда пайда болгон. Айрымдардын ишениминде дарыгерчилик Кытай менен Тибеттен башат алган. Бул суроого бир тараптуу жооп жок. Бирок окумуштуулар байыркы заманда эле адамдар дарттарды жеңүүгө аракет кылышкан деген бир пикирге келишкен. Тоже была своя медицина. К тому же Байыркы көчмөндөрдүн дагы өз медицинасы болгон. Кээ бир окумуштуулар заманбап медицина дал ошол түрктөрдүн аркасы менен белгилүү бир бийиктикке жеткен деп эсептешет. Менин атым Андрей Сложин, сиздер Time Puzzle программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз дээрлик изилденбеген көчмөндөрдүн медицинасынын сырларын ачууга аракет кылмакчыбыз. Археологияда мында миңдеген жыл мурда эле байыркы дарыгерлер татаал операцияларды жасашканы тууралуу көптөгөн табылгалар бар. Буга так далил катары Ирактагы Шанидар үңкүрүндө табылган байыркы адамдын сөөгүн айтууга болот. Сөөктүн бир колу жок болгон. Байыркы адам жырткычтын кол салуусунан улам кол мүчөсүнөн ажыраган. Бирок окумуштууларды башка факты таң калтырган. Жабыркаган колдун сөөгү тегерекче түрүндө болгон. Бул мүчө белгисиз бир ыкма менен тазаланып, мунун натыйжасында айыккандыгын айны келет. Демек бул байыркы адамдардын өз ара мамилелери биз эсептегенден дагы алда канча өнүккөн жолдо болгондугунан кабар берет. Мындай кубулуштарды изилдөө менен социоантропология дагы алектенет. Ефрат Иманбек бул илимге өмүрүнүн бир топ жылдарын арнаган. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктары боюнча дагы серепчи. Медицина и охрана здоровья является одним из базовых компонентов любой культуры. Медицина жана саламаттыкты сактоо ар бир маданияттын негизги бөлүктөрү болуп саналат. Маданият мына ошол саламаттыкты сактоонун айланасында түзүлөт десек болот. Ар бир маданият өзүнүн жашоо ыкмасына ээ. Демек, мунун негизинде азыр биз медицина деп атаган нерсе өнүгөт. Байыркы мезгилдерде медицина сыйкырчылыкка окшошуп, аны менен негизинен диний кызматкерлер жана бакшылар алектенген. Алардын дарылоо ыкмалары табигатта жок сыйкырдуу бир күчкө ишенүү менен байланыштуу болгон. Мисалы, байыркы Грецияда дарылоо кудайы Асклепий жана Эскулап болгон.
Считалось, что после всех лечебных процедур человека нужно отвезти в храм. Түрдүү дарылоо ыкмаларынан соң адамды ибадатканага алып баруу керек деп саналган. Ал жерде илдетке чалдыккан киши жок дегенде бир түнөшү зарыл болгон. Гректер бейтабуктары менен ага Асклепийдин кыздары Гигея жана Панакея колдоруна дарылоочу жыланды кармап келет деп ишенишкен. Алар дарылоону аягына чыгарышат деп эсептеген. Дал ошол себептен бүгүнкү күндө Асклепийдин асат аягына оролгон жыландар медицинанын символу болуп келет. Дарылоо кудайынын кыздарынын аттары дагы бизге жакшы тааныш. Бул Панацея жана Гигиена. Белгилей кетүүчү жагда Гигиена көчмөндөрдүн турмушунун негизги эрежеси болгон. Традиционная тюркская баня, когда вы знаете, когда нагревались камни, либо камни заносили в юрту и там. Салттуу түрк мончосу. Мында таштар боз үйдүн ичинде таштар ысытылып, чөптөрдүн кайнатмалары менен бууландырып бейтапты дарылашчу. Либо разводили костер, потом угли раскидывали, очищали от углей быстро и ставили алтаяк. То есть, такую... Же болбосо от жагып, чокторун алып таштап, алтаякты коюшчу. Байыркы мончо мына ушундай болгон. Бул түрктөрдүн илгерки ыкмасы. Древний тюркский такой способ. Миң жыл мурда Таразда бир нече коомдук жуунуучу жайлар болгон. Ал Рим мончолоруна түспөлү келген. Мончолор атайын жер алды менен келе турган ысык абанын аркасы менен ысый турган. Дагы бир ири мончо Байыркы базардын аймагында табылган. Ошол эле жерде археологдор дагы бир буюмду табышкан. Анын эмнеге арналганы изилдөөчүлөрдү таң калтырган. Бул тууралуу бизге Казакстандын Борбордук Республикалык музейинин археология борборунун кызматкери Ольга Мякишева айтып берет. Называются они спироконусы в связи с своей формой. Значит, имеют узкую горловину, круглое тулово. Бул идиш түзүлүшүнө байланыштуу шаар конус деп аталат. Моюну ичке болуп, тегерек түзүлүштө келип, таманы конустук калыпта болот. Мындай идиштер жибек жол аркылуу алынып келинген. Байыркы Тараз шаарын изилдегенде керамика күйгүзүүчү меш табылган. Мына ушул идиштер атайын чоподон жасалганы тууралуу божомолдор айтылган. Ал күрөң же боз түстө болгон. Алар өтө жогорку температурада бошорулган. Шаардын калдыктарында мындай ысыкты жаратуучу меш табылган. Ошондуктан окумуштуу археологдор мындай идиштер Казакстандын аймагында, айрыкча Тараз шаарында жасалышы мүмкүн деп божомолдошкон. Производиться и на территории Казахстана, в частности в городище Тараз. Изилдөөлөрдүн натыйжасында бул идиштердин ичине эмне салына турганы аныкталган. Окумуштуулар бир нече шаар конустарды химиялык анализден өткөрүшкөн. Анын ичинде ар кандай нерселердин сакталганы анык болгон. Мындай чопо идиштердин көпчүлүгүндө жипаржиттуу эфир майлары сакталган. Бул жыйынтык окумуштууларды кызыктуу бүтүм чыгарууга түрткү берген. Подобные сосуды были найдены на территории бани. Мындай идиштер мончонун аймагында. Ошондой эле мусулмандар даарат алууга ыңгайлашкан атайын мунарадагы бөлмөлөрдө табылган. Демек алар гигиеналык максатта колдонулган деп божомолдоого болот. Бирок бардык эле идиштерде эфир майлары болгон эмес. Айрымдарында адамдын ден соолугуна олуттуу зыян алып келип, ал эмес өлүмгө себепкер боло турган зат сакталганы белгилүү болгон. Бул сымап болгон. Такой сосуд, значит, его заполняли ртутью, и для того, чтобы эта ртуть не разлилась. Мындай идиштен сымап куюлбайт, ошондуктан атайын куюп сакташкан. Анын түзүлүшүнө байланыштуу капталынан жатып калса дагы суюктук акпайт. Такие еще предположения, что этот сосуд, когда наливали в него жидкость, бул идишке суюктук куюлган соң аны кошумча чопу менен сүртүп коюшкан деген божомолдор дагы бар. была плотной, не могла потом распечататься. Сымап бардык ооруларга даба деген ишеним көчмөндөргө Грециядан келиши мүмкүн. Дал ошол жакта сымапты суюк күмүш деп эсептешкен. 16-кылымдан тартып Европада сымапты колгуна оорусун дарылоого колдоно башташкан. Ал көп дарылардын курамында болгон. Өткөн кылымдын 70-жылдарында бул металл адамдын ден соолугуна зыян алып келери дагы далилденип, аны дары-дармектердин курамынан алып салышкан.
бесспорно. Медицина прошла через... Медицина көптөгөн катачылыктар менен жалган теорияларды басып өткөнү талашсыз. Булардын натыйжасында илдеттен арылмак турсун өлүмгө дагы учурашкан. Бирок көчмөндөр эреже боюнча органикалык негиздеги дарыларды колдонушканын белгилеп кетүү зарыл. Ошондой эле сымап сейрек учурда гана колдонулган. Жана бул бизге жибек жолу аркылуу келген башка цивилизациялардын таасири болгон. Казактар негизинен чөптөр менен дарыланышкан. Бул боюнча бизге биология илимдеринин доктору Галина Паршина айтып берди. Галина Паршина. Использование растений лекарственных дает возможность... Дары чөптөрдү пайдалануу биздин организмге жакын заттарды колдонууга шарт түзөт. Бул биринчиден, бул өтө маанилүү. Экинчиден, жаратылышта бул заттар кездешет. Демек алар чирип жок болуп, заттардын алмашуусуна катышуу менен организмде топтолбойт жана айлана чөйрөгө зыян алып келбейт. Чөптөрдү дарылоо үчүн пайдалануу байыркы замандардан бери бүткүл дүйнөдө колдонулуп келген. Бул боюнча биринчи жазма эскерүүлөр Шумер табыптарына таандык. Алар биздин заманга чейинки 6000 жыл мурда жашашкан. Табыптар чөптөрдүн тамырларынан түрдүү дары куймаларды жасап, суу менен шарапка тундурмаларды даярдашкан. Бул ыкмаларды биздин заманга чейинки 11-кылымда Вавилондун дарыгерлери өздөштүрүп алышкан. Окумуштуулар дары катары кызыл мыянын тамырын, миндумана жана башка чөптөрдү колдонушканын аныкташкан. В растениях есть комплекс веществ, и их взаимодействие до сих пор до конца не... Өсүмдүктөрдө заттардын топтому бар. Алардын өз ара аракеттери аягына чейин изилденип бүтө элек. Алар биригип синергетикалык натыйжа берет. Мисалы бизде уснея, пармелия өсүмдүктөрү кеңири колдонулуучу антибиотиктерди бөлүп чыгарышат. Бул казак медицинасында кеңири колдонулган. Пармелия жугуштуу ич өткөктөн тартып кургак учка чейин айыктырган. Кочевники активно использовали в медицине полы. Көчмөндөр медицинада шыра алдын, арча, долононун мөмөсүн, ит мурундун тамырынын жана башка чөптөрдү колдонушкан. Бул тууралуу 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында орус падышачылыгынан Казакстанга келген дарыгерлер жазышкан. Куласов, Кушелевский, Мандельштам жана Павловская сыяктуу Түркистан аймагынын дарыгерлери өз эмгектеринде жергиликтүү казактар дарылоодо өсүмдүктөр түрүнө кирген 200дөн ашык дары каражаттарын колдонушаарын белгилешкен. Мы знаем, что вот у нас в Казахстане... Бизде Казакстанда 6000 түр бар. Ал эми анын ичинен 700гө жакыны Казакстандын элдик дарылоо медицинасында колдонулат. Кочевники лечились не только травами. Көчмөндөр чөптөр менен гана дарыланышкан эмес, медицина ар кандай багыттарга бөлүнгөндүгүн көпчүлүк биле бербейт. Бул албетте заманбап медицинадагыдай эмес, бирок белгилүү бир орунду дарылай турган табыптар болгон. То есть емши, это врачевать, но есть общий, как бы, Дарыгерлердин эки негизги түрү болгон. Булар терапевт сыяктуу жалпы илдеттерди дарылай турган эмчи жана кан менен жүрөк кан тамырлар тутумун караган эмчилер болуп бөлүнүшкөн. Муну менен катар эле сыныкчылар дагы болгон. Это врач-ортопед. Бул сыныктар менен алектенген ортопед дарыгери, ал травматолог сыяктуу. Сыныкчы травматолог. Мындай маалыматты окумуштуулар жеке коллекцияда сакталып калган уникалдуу кол жазмадан алышкан. Бул азыркы күндө байыркы көчмөндөрдүн медицинасы боюнча жападан жалгыз өзүнчө бир энциклопедия десек болот. В Урумчи издано нашими казахскими емшилер, знатоками традиционной медицины, традиционной медицинской казахской практики. Үрүмчүдө салттуу казак медицинасын жакшы билген казак эмчилери тарабынан өтө кызыктуу эмгек басылып чыккан. 15 века. Бул 15-кылымга таандык кол жазма. Үрүмчүгө 30-жылдары көчүп барышкан казактардын үй бүлөсүндө сакталып калган экен. 30-е годы бойдак Толегола. Прямо это написано в заголовке. И там эта книга, это учебник. Китептин аталышында Оте бойдак Толегола деп жазылган. Бул салттуу казак медицинасы боюнча эмгек. Анда ар түрдүү дарттар жана аларды дарылоо ыкмалары сүрөттөлүп жазылган. Болезнь. Описаны методы лечения. Казактар көчмөн турмушта жашап, жана ар кандай салгылаштарга көп катышууда, негизинен ар кандай ачык жыраттар менен сыныктарды алышкан.
дагы бир өзгөчөлүк кызыгуу жаратат. Сыныктарды карматуу үчүн тала дарыгерлери эч убакта таш, чопо же гипс колдонушкан эмес. Эреже боюнча алар жыгачтан бейтаптын анатомиялык өзгөчөлүгүн окшоштуруп жасап туруп, кездеме же булгары курлардын жардамы менен сынган жерди бекитишкен. Казактар жерде жаткан нерсенин бардыгы төмөнкү дүйнөгө таандык. Ал эми адам баласы ортоңку дүйнөгө тиешелүү деп эсептешип, дартка чалдыккан кишини дал ушул ортоңку дүйнөдөгү нерселер менен дарылоо зарыл деген ишенимде болушкан. Сыныкчы очень тонко, как рентгеном, чувствует места перелома, растяжения. Сыныкчы рентген сымал сынып же чоюлуп калган жерди жакшы сезип биле турган. Алар кишинин кайсы жери сынып же чоюлуп калганын дароо айтышчу. Ошого жараша дарылоо ыкмасын колдонушкан. Мисалы, жылкынын ич майы булчуңдар чоюлуп калганда же жер аталгандан кийин жакшы жардам бере турган. Сыныктарда сөөктүн чорун тартып алган. После переломов, как вот рассасывают костные мозоли. Также казаки делили болезни на два основных вида. Заразные, которые... Казактар дарттарды жугуштуу жана жугуштуу эмес деп экиге бөлүшкөн. Элдик эпоста буга байланыштуу сыныктан башканын баары жугуштуу деген макал дагы бар. Безусловно, были это специалисты ЕМШ, которые специализировались... Атайын жугуштуу ооруларды дарылай тургандагы эмчилер болгон. Бирок тала жеринде шаарга караганда жугуштуу оорулар аз кездешкен. Буга карабастан мындай дарттар коркунуч жараткан. Тем не менее, это такие опасности были. Тарыхта кайсы бир илдет көптөгөн адамдардын өмүрүн алганы белгилүү. Буга мисал катары 14-кылымдын ортосундагы кара тумоону айтсак болот. Бул илдет Европаны эле каптабастан Индия, Кытай, Азия жана Африкада көп сандаган адамдардын өлүмүнө алып келгенин көпчүлүк биле бербейт. Тарыхчылардын болжолдуу эсептөөлөрү боюнча кара тумоодон 60 миллионго жакын киши көз жумган. Бирок бүткүл дүйнөлүк Кембридж оорулар тарыхы китебиндеги бул дарттын жайылышы менен анда каза болгон адамдардын саны боюнча маалыматтарга таянсак, кара тумоодон Азия калкы азыраак жабыртаткандыгын айтууга болот. Бул медицина тарыхы боюнча негиздүү эмгек болуп саналат. Не менее страшным инфекционным заболеванием была и оспа. Чечек илдети дагы коркунучтуу жугуштуу оору болгон. Тарыхчылардын айтымында бул дарт тууралуу Египетте биздин заманга чейинки 4000 жыл мурда эле белгилүү болгон. Генетиктердин акыркы изилдөөлөрү боюнча чечек оорусу жаныбарлардан өзгөрүүгө учурап, адамды жабырката баштаган. Бул илдетке чалдык боюнча биринчи учурлар биздин замандын башында жакынкы чыгышта катталган. Биринчи эпидемия Кытайда 4-кылымда жүргөн. Азияда бул дартты жуктуруп алгандар дагы болгон. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу ооругандардын пайызы төмөн болгон. В 14-15 веках вот эта книга Отей Бойдак, который написал, он говорит об интересном способе прививок, профилактики болезней. Дагы бир кызык нерсе 14-15 кылымдарда эле жогоруда айтып өткөн Отей Бойдак китебинин автору дарттарды алдын алуунун өзгөчө жолдорун жазып калтырган. Заболевание в каком-то регионе необходимо взять кровь у человека, переболевшего, и ее, эту кровь, дать животному. Бул дартты, анын белгилерин биринчилерден болуп Авиценна жана Перс дарыгери, философ Ар-Рази сүрөттөп жазышкан. Алар бул коркунучтуу оорунун жайылышын кантип алдын алууга болору боюнча божомолдорун сунушташкан. Бул үчүн оору жаңы башталганда ириңди алып, муну менен дартка чалдык эле кишини эмдөө керек эле. Илдетке туруктуулукту пайда кылмак. Бирок бул учурда адам өлүп калышы толук мүмкүн эле. Буга карабастан 17-кылымга чейин ушундай эмдөө жолу колдонулуп келген. 17-кылымда англиялык дарыгер жана окумуштуу Эдвард Энтони Женнер уйлар менен жылкылардагы чечек менен ооруп, бирок тез айыгып кетерин байкайт. Ал эми бул жаныбарларды баккан адамдар ооруну жугузганы менен аны оңой көтөрүп, айыгып кетишерин аныктайт. Муну менен катар уй чечегинен жабыркап айыккан адамда ооруга туруктуулук пайда болуп, адамдан жугуучу илдетке кабылбайт эле. Ушуга эле окшош ыкманы Женнерге чейин 2 кылым мурда эле Отей Бойдактын китебинде жазып калтырганы көпчүлүккө маалым эмес.
то есть вскрыть вену, как бы смешать с кровью туда, кровь больного человека с кровью животного. И это же животное, когда у него вздуется, Мында кан тамыр кесилип ооруп жаткан адамдын каны жаныбардын каны менен аралаштыруу зарыл эле. и вот этот вот лимф, вот, Ал эми жаныбарда шишик пайда болгондо аны кесип ичиндеги суюктугун айылда жашагандардын баары ичиши керек болгон. обязательно зарезать как бы. И вот всем жителям аула пить. Понимаете? То есть это вот Бул жаныбар аркылуу айыгуунун өтө байыркы ыкмасы. Мен муну угуп алып абдан таң калгам. отдельный способ. Я даже просто был потрясен, узнав об этом. Этот способ с применением крови животных ярко характеризует... Жаныбарлардын канын дарылоодо колдоо ыкмасы көчмөндөр саламаттыкты сактоодо өсүмдүктөрдү гана колдонушпаганын айны келейт. Азыркы күнгө чейин казактарда саламаттыкты сактоодо жаныбарларды колдоо ыкмасы сакталып келет. животных. Бараний жир, курдючный жир, ну, мы знаем это прекрасно. Койдун майы менен куйрук майды суук тийген жерге сыйпап дарылашат эмеспи? Сочетание там Аны бал менен дагы аралаштырып көкүрөккө сүртүшөт. и так далее. Казахи очень использовали вот ядовитое растение, кофикум. Его использовали тоже для лечения. Казактар уулу алек чөптү оор өпкө ооруларын дарылоодо колдонушкан. Биз эл ичинде сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө буга далил табылат же таппайбыз. Жыйынтыгында электен өткөнү калат. Ясное дело, что-то в итоге отсеивается. Бул мисалга дүйнөдөгү эң атактуу дарыгер Гиппократтын окууларында дагы болгон. Ал биринчилерден болуп оорулар Кудайдын жазасы эмес, тамактануунун бузулушу, туура эмес жүрүм-турум же болбосо адамдын терс мүнөзүнөн келип чыгаарын божомолдошкон. Гиппократ кан, өттүн суюктугу, адамдын организминдеги сары суу сыяктуу түшүнүктөргө мүнөздөмө берип, холерик, сангвиник, флегматик жана меланхолик деп адамдарды психотиптерге бөлүштүргөн. Бирок дүйнөлүк медициналык коомчулугунун анын урматтоосу менен дарыгерлер Гиппократ кээ бир нерселерде жаңылышканын дагы айтып келишет. Ал бөйрөктү, жалбырагы мына ошол бөйрөккө окшош чөптөр менен дарылоого болот деп түшүндүргөн. Бирок бул андай эмес. Обмен рецептами лекарственных снадобий происходит... Дарылардын курамы менен алмашуу жибек жолу аркылуу тараган. Бул тууралуу Казакстандын мамлекеттик борбордук музейинин археология борборунун кызматкери Хамид Айткул дагы айтууда. Ал бул аймак медицина менен мурун эле тааныш болгон деген ишенимде. Испокон веков так и зарождалась на этой земле, то есть это от кочевников и весомые... Ал кылымдар бою бул жерде өнүккөн. Бул көчмөндөрдөн тараган жана буга арабтар бир топ салым кошушкан. От нас немало ушло в этом направлении, то есть вы... Муну моюнга алуу керек. Аль-Фараби, Бирок арабтарга дагы бизден көп нерселер жеткен. Аль-Фараби, Авиценна, Авусина бизге жакшы тааныш. Андыктан медицина бизде өнүгүп, андан ары тараган деп айтууга болот. Андан кийин ал чыгышка, батышка тарап, бүтүндөй жер бетине жайылган. во все направления света. Өзүнүн түшүндүрүүсүндө Авиценна жер бетинин ар кайсы бурчунда өскөн 100гө жакын өсүмдүктөрдүн касиеттерин жазып калтырган. Анда дарыларды даярдоо ыкмасы дагы бар. Мында кайсы дарыны кандай идиште сактоо керектигине өзгөчө көңүл бурулган. Я бы сказал, самым необычным и редким археологическим находкой является... Эң өзгөчө жана сейрек археологиялык табылга болуп бул айнек эсептелет десем болот. Я бы сказал, Башкача айтканда айнектен жасалган буюмдар. одна неотъемлемая часть медицины, то есть в средневековье его вплотную использовали, то есть парфюмерно-аптекарском... Мындай идиштер орто кылымдарда атыр, дары-дармек сактоодо кеңири колдонулган. Ал медицинада көп багытта пайдаланылган. Функциональное использование медицины. Байыркы Казакстанда айнек колдонулган эмес. Көчмөндөр дайыма көчүп конуп жашашкандыктан анын кереги жок болгон деген жаңылыштык пикир калыптанып калган. Бирок жакынкы археологиялык табылгалар бул версияны четке какты. Казакстанда айнектен түрдүү буюмдарды жасаган чеберлер болгон. Мындай айнек буюмдар көбүнчө байыркы Тараз жана Отырар шаарларын казууда табылган. Во многом происходят они из подрабов, то есть с мусорных ям. То есть уже в
свое время уже разбитые. Алар көбүнчө таштанды чуңкурларда табылууда. Алар сынгандан кийин ташталган жеринен биз таап казып чыгып жатабыз. Аптекарского применения. Негизинен дары-дармек салынуучу идиштерде кездешет. Трубочки, алямбочки. Вообще, Негизи аларда эфир майлары сактала турган. Кызыгы, ошол сынык айнектер табылган чуңкурларда жүзүмдүн данектери дагы кездешет. Данектерден жыттуу майлар сыгып алынганы дагы баарыбызга маалым. брали для парфюмерии масло. Тарыхчылардын айтымында мындай табылгылар медицинада эле эмес, фармацевтиканын дагы өнүккөнүнөн кабар берет. Тилекке каршы бул багытта изилдөөлөр жигердүү жүргүзүлө элек. Андыктан көчмөндөрдүн бул тармактагы ишмердүүлүгү боюнча маалыматтар толук эмес. Ошол эле учурда Европанын бардык медицинасы жакшы изилденген. Орто кылымдарда ал жакта диний жана светтик дарыканалар болгондугу маалым. Аларда дары-дармектердин көпчүлүгү Азиядан алынып келинген. Ошол себептен тарыхчылар Европага бул жактан кургатылган дары чөптөрү менен бирге ар түрдүү эфир майлары ташылган деген пикирде. Бул теорияны биологдордун бүтүндөрү дагы далилдейт. У нас, во-первых, большое биологическое разнообразие. Вот у нас 6000 видов. Да? Бизде биринчиден биологиялык түрлөр абдан көп. Аборигенных. Мисалга бизге жергиликтүү жаратылыш өсүмдүктөрүнүн 6000 жакын түрү бар. Разных поясов. Алар ар кандай климаттык шарттарда А если вы жана возьмете түрдүү тилкелерде өсүшөт. аборигенных Ал эми мисалга Англияны ала турган болсок, ал жакта 800 гана жергиликтүү өсүмдүктөр түрү бар. есть из чего выбирать. А учитывая, что у нас вот такие условия, повторяю, климатические. Демек бизде тандоо мүмкүнчүлүгү жогору. Бизде климаттык жактан катал шарттар болгондуктан кайсы бир өсүмдүктөргө бийик тоодо ультрафиолеттик нурдун таасири тиет. Дагы башкалары ысыктан, сууктан жабыр тартышат. Мунун баардыгы өздөрүн коргоо үчүн атайын активдүү заттарды бөлүп чыгарууга түрткү берет. Для своей защиты, для своей устойчивости. И поскольку мы те же самые живые существа, Биз адамдар тирүү жан болгондуктан мына ошол өсүмдүктөр бөлүп чыгарган заттарды ар кандай ооруларга туруштук берүү үчүн колдонсок болот. наши родные вещества. Мындан тышкары заманбап фармацевтикада өсүмдүктөрдүн майларын жана ширелерин алуу биздин ата-бабалар колдонгон ыкмаларга окшоп кетет. Мисалы азыркы күндө өсүмдүктөрдөн пайдалуу заттарды алуунун бир нече түрү бар. Бул буулантуу, ар түрдүү тундурмаларды алуу жана түтөтүү жолу. Во время сжигания выделяются определенные вещества. Да. А как же? Вот, допустим, курильник Күйгүзгөн учурда өсүмдүктөр кандайдыр бир заттарды бөлүп чыгарат. зажигает огонь. Пока Мисалы көкмеренди күйгүзүп түтөтүшкөн. Ал күйгөндө ысыктан эфир майларын бөлүп чыгарат. масел обладают бактерицидным действием. То есть они убивают всю окружающую. Көпчүлүк эфир майлары бактерияларды өлтүрүүчү касиетке ээ. Что получается? Мунун негизинде бул түтүндү искегендин баары оорусунан айыгышкан. Они как бы обеззараживаются. Көчмөндөрдө дагы түтүн менен дарылоо ыкмасы колдонулган. Бул талаа тургундарынын коркунучтуу дарты катары эсептелген тукумсуздукту айыктырат деп эсептешкен. И если у женщины были проблемы с зачатием, тогда брали адероспан и Аял киши кош бойлуу боло албай жүрсө, адрашманды алып, куркулдайдын бош калган уясынын ичине салып күйгүзүшкөн. Анан мына ошол түтөп жаткан уяны аялдын эки утунун ортосуна коюшчу. ставили женщину, которой нужно было вылечить, избавиться от этих болезней, и между ногами у нее, то есть она вставала над этим костром и поджигали, под юбкой все это было, зажигали этот костер, она подолом все это закрывала. Мына ошол адрашмандан чыккан түтүн тукумсуздуктан арылтат деп эсептеген. Адероспана вместе с Бул жүрүлгөнү 3 рет кайталоо зарыл болгон. Трижды нужно было провести такую операцию. Бул теманы изилдөөдө Ефрат Иманбек эмне себептен куркулдайдын уясы колдонулганы боюнча теорияны алып чыккан. Окумуштуунун пикиринде куркулдай көп балапан чыгаруучу канаттуу катары саналат жана анын уясы эмнеден жасалары дагы мааниге ээ болгон. Но на самом-то деле, ведь птица, которая сносит туда эти яйца, во-первых, она
Бул чымчык уя салуу үчүн тушкелди чөптөрдү колдоно бербейт. Ал өзүнүн балапандары үчүн куурайларды атайын тандап чогултат. Бул биринчиден. Соломинки для своих цыплят, для своих птенцов. Это во-первых. Во-вторых, естественно, что это гнездо, оно заряжено энергией. Экинчиден, бул уяда тирүүлүктүн энергиясы бар. Ал эми адрашмандын зыяндуу бактерияларды өлтүрүүчү касиетин заманбап медицина жана фармакология дагы далилдеген. Современная медицина и фармакология доказала. Если лечение травами, различными... Чөптөр менен ар кандай ысытуу жана түтөтүү жолу менен дарылоону терапиялык мүнөздөй турган болсок, кийинки дарыгерчилик ыкмасы бизге байыркы замандан бери келип, биздин күнгө чейин сакталып калган. Бирок ал улуттуу даярдыкты талап кылгандыктан, аны бардык эле эмчилер биле берген эмес. Владеть им могли далеко не все. Отей Бойдак в своем труде описывает еще и способы оперативного вмешательства. Отей Бойдак өзүнүн эмгегинде операция жасоо жолдорун дагы сүрөттөп жазган. Кровопускание. Бул албетте кан чыгаруунун жардамы менен дарылоо. Кан чыгаруу Кытайдан Атлантикага чейин, Евразиянын бүтүндөй чөлкөмүндө кеңири тараган дарылоо ыкмасы болгон. Евразии от Китая до берегов Атлантики. Кан чыгаруунун тарыхы бир нече миң жылдарды өзүнө камтыйт. Ал Кытайда, Индияда жигерди колдонулуп, бул боюнча Гиппократ жана Гален жазган. Европада бул 19-кылымга чейин бул терапевтик ыкма катары пайдаланып келген. Германияда 16-кылымда тигилже бул ооруну дарылоо үчүн кайсы жерди кесүү керектиги боюнча атайын адамдын дене мүчөсүнүн картасы дагы боло турган. Казактарда дагы мындай маалыматтамалар болгон. Отей Бойдак описывает инструменты для кровопускания. Причем в его труде есть типы. Отей Бойдак кан чыгаруу үчүн кандай куралдарды колдонуу керектигин жазган. Анын эмгегинде кайсыл бир белгилүү ооруда канды кайсы жерден чыгаруу керектиги дагы айтылат. Эгерде тамак ооруп кала турган болсо, тилдин алдынан кан чыгаруу керек болгон. Жаман канды чыгарып салуу зарыл болгон. Бул үчүн кан тамыр бир аз кесилет дагы, кан чыккандан кийин дартка чалдыккан адам жеңилдеп калат. Кан басымы жогорулаганда чекеден кан чыгарылган. Ошондой эле канды кежигеден, моюндан жана буттан дагы чыгарышкан. Очень интересные лечения были. Кан чыгарууну изилдеп жатып, мен бул ыкманы өз көзүм менен көргүм келди. Бул үчүн мындай дарылоону колдонуп жүргөн адамды табууга жетиштим. Мен азыр мурда медайым жана ооруканада фельдшер болуп иштеген Айман Митирбаевага барам. Ал учурда элдик дарыгер. Еш айырмашылық жоқ бұрынғыдан. Сол бұрынғы мына Отей Бойдак атамыз жазып кеткенде, қазірге дейін сол бір қалыпты өзгермеген даже. Но оларда кішкене өзгеріс бар. Олар көбіне мына тамырдан. Азыр деле мурдагыдан эч айырмасы жок. Тамырдан. Отей Бойдак ата жазып калтыргандан азыр эч нерсе өзгөргөн жок. Бирок азыр бир аз өзгөрүү бар. Мурда кан тамырдан алынчу, азыр болсо биз кишинин аркасынан алып тамырына тийбейбиз. Не кой енді ол? Қалай айтсам болады, қанға өте не керек, чисто тазалық керек. Оны медициналық бүгүнкү күндө кан чыгарып дарылоо менен көп эле кишилер алектенишет. Кан тазалыкты жактырат. Муну менен алектенүү үчүн атайын билимиң дагы болушу керек. Эгерде кан чыгарып жатканда кандайдыр бир инфекция кирип кетсе, бул өтө кооптуу. Андыктан бул иште медициналык билим болгону жакшы деп эсептейм. Мен өзүм дайыма кан чыгарарда спирт колдонуп, алдын ала аны менен бардык шаймандарымды тазалап алам. Ар бир адамдын өзүнө, мисалы кан алгысы кеп ауруп келсе, мен оған өзүнө кан. Мага келген ар бир киши жаңы шаймандарды сатып алат. Аны кан алгандан кийин өздөрүнө кайтарып берем. Кан алып, өзүнө кайтадан ауруп жүрүп устатып жиберем. Элдик дарыгердин айтымында мындай дарылоону жазында жана күзүндө гана жасоо зарыл. Кышында адамдын организми сууктан улам көп энергияны иштеткендиктен кан чыгарып дарылоого болбойт. Ал эми жайында болсо тер менен чаңдан улам кесилген жерлер ириңдеп кетиши дагы мүмкүн. Азыркы күндө кескен жерлерди тазалоо үчүн көптөгөн дезинфекциялык каражаттар бар. Байыркы замандарда мындайлар болгон эмес, бирок көчмөндөр канга инфекциянын кирип кетишин алдын алуу жолдорун билишкен. Бұрын олар деген көк шүпіректі күйдіріп, қан алғаннан кейін күйдіріп басқан. Көк шүпіректен ұстатып. Мурда қан алганда чүпүрөктү күйгүзүп туруп кесилген жерге коюшкан. Бул инфекция кирбеш үчүн жасалган.
Азыр болсо бизде мунун алдын алуучу турдук каражаттар бар. Дезинфекционный куралдар бар, биз соларды пайдаланабыз. Мурда болсо күйгөн кездемени коюудан башка айла жок болгон. Күйдүрүп сразу баскан. Заманбап медицина канчаларып дарылоо ыкмасын четке кагат. Азыркы күндө жаман кандардан арылуу үчүн сүлүк курттар колдонулат. Өткөн кылымдардагыдай эле бүгүнкү күндө сүлүк курт менен дарылоо өтө популярдуу. Бирок ата-бабалардын тажрыйбасынан улам биз көп нерсени өздөштүргөнүбүздү моюнга алуу керек. Учурда заманбап биологтор, дарыгерлер менен фармацевттер тарых менен байыркы дарыгерлердин билимдерине көбүрөөк кайрылышууда. Применять народные методы. Миңдеген жылдар бою колдонуп келген элдик дарылоого же заманбап медицинага кайрылуу ар бир адамдын өзүнүн чечими. Бирок элдик медицина жашоого укуктуу экендигин ишенимдүү айтууга болот. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрдүңүздөр. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.